Саламатсыздарбы? Чөйрөнүн жолугушуу долбоорунун коноктору бүгүн бизде кезектеги жолугушуу. Жолугушууда бүгүнкү мейманыбыз СММ багытында көп жылдан бери тажрыйбасы бар. Ошондой эле саясий партиялардын маркетинги боюнча иштеген мырза Темирлан Аскеров болмокчу. Суроолоруңуздар болсо чаттыкка жазып дайындай берсеңиздер болот. Темирлан мырза, кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы. Алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз болот. Негизи эле СММ деген кесип жакын арада эле пайда болду да, ага чейин өзүңүздүн башка кесибиңиз бар беле? Кайсыл жылдары кантип, эмне себеп болуп ушул кесипти аркалап калдыңыз? Чоң рахмат, Мерим. Чакырууңузга, чөйрө коомуна, бирикмесине рахмат, ыраазычылык билдирем мени чакырганыңыз үчүн. Менимче бул чынында буга чейин айтылып кеткендей бул эң жаңы кесиптердин бири. Анткени бир 5-6 жыл мурун эле Бишкекте мындай жок болгон. Анткени мүмкүн сыртта башка өлкөлөрдө же ошо кошуналарыбызда, Казакстанда же биздики жарандар көп Москвада, башка жерден болгон, биз уккан эмеспиз да. Facebook албетте болгон, Instagram келип аткан, интернет анчалык жайылган эмес. Анан биз катталып, ошол биз дос табабыз, тил үйрөнөбүз, сүрөт жүктөйбүз. Ушундай жакшы социалдык тармактар мүмкүнчүлүк бар экен деп колдонгонбуз. Анан көрсө ошо СММде келиптир, бара биз билген эмеспиз. Бизде ошо эсимде көп мындай күлкүмүштүү бир нерсе бар. 5 жыл мурун, бир 6 жыл мурун, ошо 5-6 жыл мурун СММди билбей, бул терминди, сөздү СМС деп, анан СМС деген кандай деп ошондой ката кылчу да, өзгөчө билбегендер бир аз бизден улуу. Көрсө ошо бул social media marketing деген термин. Бул ошо интернетте жарнамалоо, илгерилетүү, бир проектти, долбоорду же жеке адамды же бир баракчаны, мындай айтканда, сатуу да. Анткени баары бир биз контентти жасаганда аны баары бир акча албасак дагы, мисалы кээ бир контент бул сатылат. Анткени адамдар окуп, кабыл алып, лайк коюп атса, мындай сатуу дегенде тырмакчага койсо болот, бул сатуу десе болот. Анткени ал өзүнө кабыл алды да, окуду, комментарий жазды, лайк койду, бөлүштү бирөө менен. Же бир бизнесте болсо анда сатасыз да товарларды өзүңүз. Меники 2017-жылы башталган, буга чейин айтып кетсем керек. 2017-жылы баарыңарга белгилүү болгондой Кыргыз Республикасында президенттик шайлоо болгон. Ал шайлоодо эки негизги атаандаш болуп Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов жана Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясынан чыгышып шайлоо болуп калган. Анан мен ал кездерде жаштар канатында ыктыярчы болгом. Ошо бир топ жыл болуп калат, бир 7 жыл болуп калса керек. Ал мындай биздин коом болчу, барчыбыз күндө болбосо дагы бир жылына 1-2 жолу чогулуп, активдүү кээде болгондо иштеп калып, ушундай ыктыярлар мындай болуп, чогулуп иштечүбүз. Жаштар канатта болгон Республика партиясы. Ошон үчүн биздин талапкер чыккандыктан мага чалып калды. Мен ал кезде жаштар канатында, жаштар уюмдардын жана жаштар ассоциациялар бирикмеси менен иштегем да. Мындай айтканда, жаштар менен иштөө боюнча адиси болгом. Ошол жылы жаштарды чогултуп, проекттер жазып, ошо кат жазып, аларды жогорку кеңешке экскурсия алып барып, парламенттеги эмне көрсөтүп, кыргыз саясатынын ичиндеги кызыккандарга аларга айтып берип, көрсөтүп, экскурсия алып барып, депутаттар менен тааныштырып, партия жөнүндө айтып, мындай бир сөз бар, партиялык функционер дейт бул. Партиядагы менеджер сыяктуу болгон, ошо жаштар боюнча. Анан мен ошо жаштар канатында иштеп турганда мага чалып калды. Мен ошо жумушка бараткам маршруткада.
белгилүү бир бизде мыкты агабыз бар. Абдан мыкты тажрыйбалуу менин устатым, ошо ментор Султан Каназаров деген. Ал болсо тажрыйбасы болгон, буга чейин иштеген, Роза Исаковна Отунбаева маалымат катчысы болгон. Андан кийин өкмөттө иштеди, маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы болуп, Өлбек Бабанов премьер-министр болуп турган кезде. Ошо сунуш келди Султан байкеден. Бизге ошо интернет боюнча адистер керек, иштебейсиңби, кандай карайсың деп. Ноутбугуң барбы деп сурады. Мен айттым бар деп. Ошо кубандым чалганда, анткени күтүүсүз болгон. Мен ойлогом ошо жаштар боюнча иштейм деп. Анан эртең менен кел мындай саатка деп. Анан мен бардым. Айлыгы деле мындай өтө деле чоң эмес болчу да, ал кездеги мындай жаштарга жете тургандай эле. Азыркы мүмкүн иштебейт да андай акчага. Төмөн десем болот. Бизге мындай тажрыйба үчүн кызыгып, бул өлкөнү өзгөртөбүз деген биздин мындай кыял максаттарыбыз болгон. Анткени 2010-жылдагы кайгылуу окуялар да болуп, бизде жаңы муун, жаңы лидер чыгып атат да, колдогонбуз. Партияда болгондон гана эмес, өлкөнү ойлоп, ошо келечекти жакшы кадамдар жасалат. Талапкердин Бабановдун аябай мыкты программасы бар деп мен колдоп баргам да, анткени мага жаккан. Реформа, экономикалык өзгөрүү, эркиндик, бизнеске шарт, инвестицияларды, анан биздин өлкөнү сыртка ачып, дүйнөгө ачып, мындай эң алдыңкы мамлекеттер, өнүгүп жаткан алдыңкы мамлекеттер болобуз дегенде, мен жеке өзүм ошондон колдогом да барып. Анан сунуш болду, барып иштеп калдым. Үйрөтүшчү, көрсө мен анан жасап эле жүргөн экенмин да, өзүм билчү эмесмин. Мен да ошо СММди уккан эмесмин, ал жактан уктум. Жаштар канатында мен ага чейин жаштар канатынын баракчасы бар Facebook'та. Азыр дагы бар, барыңар кирсеңер болот. Анан шилтемени сурасаңар, бул кызыктуу, бул менин таржымалым тарыхымды карасаңар болот. Жаштар канатынын баракчасы Молодежное крыло политической партии Республика деген орус тилинде аталышы бар. Ошону алып барчыбыз. Ал жерде жаштар канатынын жасаган ишин сүрөттөр менен, сүрөт отчет, фото, видео чыгарып, ошо элге айтып, мону аткардык, жасадык деп, партия алдында да жаштардын иши боюнча чагылдырып турганбыз чыгарып. Мен ошону иштеткем да, комментарий жазып, постторду жазып, бирок ыктыярчы катары болгом. Ал мага төлөнгөн эмес, атайын бир тапшырма деле бирөө берген эмес, өзүбүз уюшуп, өзүбүз колдоп, достор, жаштар болуп биригип, ар 7 областтан жаштар бириккен, бүт туугандардан бар болчу. Баарыбыз биригип, бир үй бүлөдө болуп, ынтымакта. Азыркыга чейин доспуз. Аябай жакшы мамиледе, сый урмат, өтө жылуу жамаат түзүлгөн, бул сонун болгон. Анан иштеп баштадык. Ошол кезде мен жасап жүргөн экенмин Facebook'та гана. Анан ошону эле көрсө улантат экенмин да, бирок шайлоодо. Баракчадан Өмүрбек Бабановдун үгүт агитациясын жана президенттик шайлоого даярдык СММ көрсө, аты СММ экен. Мен да ошону түшүнүп, мен муну жасап жүргөн турбаймынбы, мен муну билем да деп, анан кандайдыр деңгээл болсо да ошол жылдар 2017-де башталган. Facebook'тан баштадык, комментарийге өтүп, жана пост чыгарып, атайын дизайнер болгон, оператор болгон, команда болгон, бизде ошол үгүт деген чоң иш бүт өлкө боюнча иштегенбиз да. Интернетте аябай дагы көп талап кылат да, мисалы. Үгүт интернетте да жүрөт. Жаңы 21-кылым дегенде, анан аякта дагы бир топ адам иштеген. Мен ошол пиар, анан коомчулук менен байланыш бөлүмүндө иштегем. Бизде да жаштар болгон, кээ бирлер азыркы жылдыз блогерлер бар арабызда, ошолор менен иштеп. Баракчаны дагы, анан биздин талапкердин дагы үгүтүн, посттордун, видео, фото, сүрөт, репост жана комментарий, лайктарды карап, ошентип иштегенбиз. Ошол жактан меники президенттик шайлоодон башталыптыр иш, тажрыйба. Ага чейин мен башка жерлерде иштегем. Мектепте окуганда мен эң биринчи жумушум жанагындай, кыргызчасын унутуп атам да, садовник болгом да мен отельде. Бишкекте Золотой дракон деген отель бар, кайсы көчө эле.
Октябрьский РУЭда жакта бир отель бар, ресторан. Ошол жакта 16 жашымда иштегем баштап. Мектепте окуганда жайында үйдө отуруп иштейли деп. Аякта шыпыргам, суугаргам, жанагындай таштандыларды тазалап ошондо иштечүбүз. Форма кийип, 16 жашымда биринчи жумушум болгон. Ошондо жөнөкөй башка таптакыр буга тиешеси жок жумуштардан баштап журнал саткам, бир хорика деген. Алда жайында подработка дейт го, ошол сыяктуу иштеп турайын деп. Анан дагы мен мисалы эстеп атам азыр, грузчик деп койдум, грузчикте болуп иштегем, ошондой болгон да меники. 16-15 жашта баштап келип анан жаштар канатына 2010 кийин кирдим, анткени жана мен айтып кеткендей кайгылуу окуялар болуп аябай таасир эткен. Билесиздер, ал кезде аябай көп жаштар каза болгон, атылып кеткен, аянтта алат аянтында. Аябай мага таасир эткен да, ошону жүз эфирде да көрсөтүшкөн. Демек сиздин бул СММ багытына мындай күтүүсүз жерден эле келип калган турбайсызбы? Атайын билимди эле алган эмес. Бирок мындай караганда мен даярдалып жүрүп турдум да өзүм, анткени мен ошо өлкөгө жөн отуруп карабайли, кухняда отуруп алып сүйлөбөй, школубуздан келели жөн эле сүйлөй бербей, кандай болсо да пайда өлкөмө элиме келсин деп жаштар канатына барганбыз. Биз жаштар болчубуз, биринчи курс, 19 жашта, 18 жашта балдар, кыздар болуп. Андан ошол жака кошулуп, ал кезде интернет келе баштаган. Мен ошо эң биринчи 2011-де катталсам керек Facebook'та. Биринчи эле катталып, билчү эмесмин да, Манас университетинде окуп жүргөндө бизге түрк тилин үйрөткөн агай айткан, Facebook'ка катталгыла, бул үйгө тапшырма деп. Неге катталабыз десе, керек. Бул деген силерде пайдасы тиет, тил үйрөнөсүздөр деп. Биз жок дегенбиз да, анан жок. Ачпасаңар мен силерге баа койбойм деп анан ачтырган бизге. Анан ошол агайга да ар дайым рахмат айткым келет, анткени ал ошол агай айтпаса, биздин университетте даярдоо бөлүмү деп коет, Манаста 1 жыл окуйт тилдерди. Анан биринчи курс гана болот. Ошондой бар да, анан биз окуп баштадык. Facebook'та ошондон кийин ачып анан көрдүм да, карасам ал жакта бүтүн дүйнө отурушат. Мисалы, ошол кездеги президенттер, Обама, анан жана башка дегендер баары, ал кезде ошо Отунбаева президент болчу да. Анда Twitter'ин, Facebook'ун көрүп окуп, катталып, кызыгып баштап, өзүм эле окуп дайыма. Жаңылыктарды менде окуган бир жагым бар, мен окуйм да күндө. Мындай адат десе болот. Күндө окуй берем, мага кызык бул жагат, анткени жаңылык окуган жакшы көрөм. Мен дайыма кабарым болгон, мен үчүн туура көрүнүш, анткени дүйнөдө эмне болуп атат, Кыргызстанда эмне болуп атат деп кызыгып окуй берем. Ошол дагы таасир көп пайда берген, анткени жаңылык окуп атып, мен жаңылыктардын баары эмне каякта болуп атканын билгем да. Мисалы, кандай иш-чара Бишкекте өтүп атат, эмне болуп атат, мисалы, Жалал эмне болду, Бишкекте президент эмне болуп атат, тышкы саясатта эмне болуп атат, Кыргызстан кандай абалда, негизи кандай иштер бар, ошонун баарын окуп салып жүрүп, анан интернетте жаңылык көп да, интернетке киресиң, социалдык тармактарда кирсең, аякта жаңылыктарда толтура. Ошентип окуп атып, акырындан мындай жанагындай ийне менен кудук казгандай дегенде акырындан болуп ошондой таап изденип атып өзүм келиптирмин да. Анан катталдым. Чоң рахмат. Партияларды тандап, ошол 2011-де КСДП же республикага барам деп ошондой тандоом болгон. Мен ойлондум, КСДП мындай жаштары мындай өмүр таржымалы, бизден улуу, бир топ эле улуу адамдар. Ойлодум, булардын билбейм, жаңы көз карашы жок, булар эски партия го деп барбай койгом да, тандагам, өзүм баргам, эч ким кел деген эмес, чакырган эмес, мажбурлаган эмес, жарандык. Мен жеке кыргыз элине улуу катары, жараны катары мен өзүм жаңылык болуп атат, ал кезде партиялык система өзгөрүү, демократия деп анан сайт бар экен, карасам республиканын. Ошол жактан биринчи жолу ошондо таң калгам, онлайн каттоо болгон. Эч жака барбай, очередь, кезек турбай, кыйналбай, мен ошол сайттан эле, бир Facebook'танбы, бир жактан шиттеме алып эле, онлайн толтуруп эле катталгам. Андан кийин 7 күндөн кийин мага чалышты, сиздин партиялык билетиңиз даяр деп.
Барганда аябай тосуп алып чыгуу, кол чабышып муш болгон да, ошондон аябай да мага таасир эткен. Ошондо партияга кирип калгам 2011-де. Чоң рахмат Темирлан. Ошол Негизи жылдары. биз баягы сиз политикага түшүнгөнүңүз менен биз көпчүлүгүбүз түшүнбөйбүз. Ошол биздин могу социалдык тармактарда дагы көбүнчө политика жөнүндө көп болот да. Азыр кыргыз тамаша бар. Кыргызстандын баары эле политик болуп кетти депчи. Менимче Негизинен биз биякта экономикалык себептер бар, ар бири саясатка ооба, кызыккан. ар бирибизге тиешелүү. Анан бизде ошол чөйрөнүн ичинде атайын долбоорлор бар да, ошол политика боюнча кандайдыр маселелерди көтөрүп, анан биз баягы чөйрөчүлөрдүн мындай идеялардын арасында ошол политиканы түшүнбөгөн киши политика жөнүндө сүйлөбөй койсун деген ойлор пайда болуп, анан ошон үчүн бизде жолугушууларда политика жөнүндө сүйлөшпөйбүз, себеби биздин жолугушуунун мүчөлөрү чындыгында политиканы түшүнбөйбүз да. Мисалы биз баягы сырттан мындай болуш керек болчу, андай болуш керек болчу деп айтып беришибиз мүмкүн да. Ооба. Ошон үчүн Ошол СММден башталып атат да меники. Ошон аха. үчүн бердим, анткени СММдин башаты ошол болуп атпайбы? Мен аны атайлап ойлогон эмесмин. Үгүт ишинен башталды. Ал өзү өзгөчө кызык экен. Андан кийин ошол экономикалык, коммерциялык, анан СММге акча табуунун кесип катары, жумуш катары да кабыл алдык да. Анткени биз ошо үгүттү көрдүк да, иштеп көрдүк. Ошондон көп тажрыйба аябай алганбыз. Региондорду кыдырдым, аймактарды тренингге өткөм. Элдерге Facebook деген эмне, Instagram деген эмне, неге катталыш керек, неге интернет керек, бул аккаунтту кантип ачат, сүрөттө эмне коюш керек, баарын айтып берип ошондой сабактар өткөм. Ошо 17-жыл. Андан кийинки дагы албетте көп тажрыйба бар, башка долбоорлор бар. Ошол менен да бүткөн эмес. Кийинки абдан кызык. Эми бул көп долбоордун баары меники үгүт болуп атпайбы, анан көп шайлоодо ошол иштедик, жеңдик, ошондой да. Албетте башка ТНУКка буруп деле сүйлөшсөк болот. Бул маселе эмес. Башка долбоорлор да бар, кызык. Мисалы бир эле темага кызыкпайм. ITге кызыгам, жаңы технологияларга өтө кызыгам, географияга, спортко, керек болсо шоу-бизнеске кызыгам, бизнеске да кызыгам. Мен мындай бир өзүмдү бир тармактуу бир эле жакта отурам деп андай чектебейм. Чоң рахмат. Болгону биздин бүгүнкү темабыз СММге байланыштуу болгон үчүн сизде эми баягы эл арасында көрүнүктүү СММ багытында ошол политикалык партиялардын ийгиликтүү мындай ошол СММдерин алып барган тажрыйбаңыз көп болгон үчүн СММ багытын биз тандап алганбыз да. Анан менде бир суроо болуп атат. Азыркы тапта СММщик деп ал көп нерсени билиш керек да, ичинде таргетти билиш керек, ошондой эле пост жасаганды, ар кандай куралдарды билиш керек, Figma, Canva деген, анан деген эмне суроону унутуп калдым. Ошондой эле реклама кылууну билиш керек. Мисалы азыр мобилография деп жаңы дагы бир багыты чыкты. Ошол СММ менен машыккан киши ошонун баарын билиш керек деген да. Сиз ошол нерселерди сразу эле алып кеткенсизби, же сизге дагы жылдан жылга ошол СММ өнүккөн сайын кошулуп атабы ошол багыттар? Сурооңузга рахмат. Мындай жооп берсе болот экен. Бул ал адамдын өзүнүн адамга жараша экен, анын мүнөзүнө, билимине, керек болсо ошол өмүр таржымалына, анын жанагындай таланттарына бөлүнөт да. Мисалы кээ бир адамдар тартканды жакшы көрөт, камеранын артында туруп, көп чыкпайт, жазганды жакшы көрөт, же фото, видео жасаганды. Алар мындай өзүн чыгарып, жарнама кылганды анда алыс коомчулук менен иштешпейт. Андай адамдар ошо техника жагынан болот, технический жанагы техникалык сүрөт жасоо, видео дизайнерлер, копирайтер дейт, ал текст жазган, мисалы копирайтер аябай аз маанилүү, анткени сөздүн күчү могу интернет кезинде аябай көп күчкө ээ да. Эки тил, эң аз дегенде эки тил билиш керек. Кыргыз тилин, орус тилин билиш керек. СММге керек.
Анткени өзүңүздөргө жеңил болот. Үйдө отуруп иштегендер бар азыр. Көпчүлүгү ошол үйдө декретте отургандагы, мисалы айтып атпайбы, ошо аялдарга ылайык жумуш депчи. Анысы да чын да, анткени үйдө отуруп ошол баланы карайт, үйдө иштер бар, жумушта мисалы декретке барып анан иштеш керек да дегенде ошол долбоорлорду алып, телефон эле керек, сөзсүз эле айфон эмес, жөнөкөй телефон менен баштаса болот. Эң жөнөкөй, кымбат эмес, интернет керек. Анан акырындан ошо жазып, катталып, азыр гифт уюштургандар да бар. Гифт деп коет, жанагы катталуучуларды белектерге алмаштырып. Коммерциясы көп да, мындай акча жагын тапса болот. Анан мен өзүм ошо аналитика жагына жакынмын, күчтүү болгом да, ошо аналитикадан. Анан жалпы стратегияны жазуу, максаттарды кандай, план кандай коюш керек, эмнеге баратабыз, эмнени айткыбыз келет, ошо биздин катталуучу элге, подписчиктерге, ошонун баарын жасачу. Мисалы, стратегия боюнча проект. Мен жана дизайн жакка мындай өтө жакын эмес болчумун да, эми гана кызыгып атам. Таргетти билчүмүн, анткени андан кийин шойлодон кийин башка телеканалда иштедим, Next TV деген. Алып баруучу болгом, мен бир түз эфирде программа бар болчу. Андан кийин Азия Молдо иштедим. Ошол жактан бизнес болгондуктан таргет керек болчу. Ошол Тимати келгенден баштап Бэкстар ачылган жана башка магазиндердин уюмдарын, товарларын сатыш үчүн биз жардам берчүбүз, консультация, анан таргет жана башкаларды. Ошону кылгам. Үйрөнгөм аны, өзүм ошо интернеттен үйрөнүп, курска бир 2 эле жолу баргам да. Жаңылайын билимимди деп. Анан ошол таргетке, анан жанагындай аналитика, жаңылыкка, жалпы концепцияга, команданы элде алып, ошо окуучуларды үйрөтүп, команда түзүп, жамаат ошол аларга кесипке кылып, ошондойго мен жакынмын, жагат ага, мага жагат. Жанагы дизайнга бир аз мындай алысыраакмын, бирок ойлоп атам, анда үйрөнүш керек. Мисалы, канчалык билсем жакшы. Ошо Canva, Figma'ны угуп жүрөм. Андан кийин бир стартап долбоорумда ишке ашпай калды, бирок оюм бар болчу, жанагындай кыргыз биржасынын биздин компаниялардын акциясын онлайн сатып элдерибизге ачык чыксын. Анткени Казакстанда бар да мындай. Аларда Каспий KZ бар, анан аларда толтура банктар бар, алар онлайн биржада жана компаниялардын акцияларын сатат. Бул элдин биздин акчаларын үнөмдөп, сактап, сарамжалап, коротуп, байыганга да шарт түзмөк. Анткени элибиз болсо ошол акчаны кээде көп окуп атпайбыз, барганда ыксан, анан тиги буларга берип, алданып күйүп атышпайбы. Анткени бул каржылык жактан сабатсыздыкта билбейт кандай сатыш керек. Сатыш керек дегеним, кандай сакташ керек акчаны, өзүнүн тапкан акчаларын. Мисалы, бизде мындай мал алат, үй алат, той өткөрөт, жана башка да мындай. Мурун президентибиз алтын алгыла деди, бирок анын баары болсун, мындай заманбап ыкмалар керек да, куралдар керек. Мисалы, криптовалютага ишенбесе дагычы, ал дагы популярдуу болду. Акчаны ошо үнөмдөп, банк менен каржылык жагынан ошол менин да оюм бар, максатым. Элибиздин каржылык сабатсыздыгын көтөрүп, ошо ал дагы ар бир үй бүлөнүн жеке чөнтөгүн ошо сактамак да акчаларын. Ошол долбоорум бар, дата Pay деп койгом, анан ал ошол IT бир эме конкурстан, стартаптын хакатондон бир аз жакшы иштеп чыкпандыктан өтпөй калган, бирок тажрыйба топтодук. Ошол IT жагына да кызыгам, анткени мен ойлоп атам, Кыргызстандын жарандары өзүбүздүн акчабызды, өзүбүздүн жеке компания болобу, кандай болсо салсак, биржадан сатып, биздин компанияларга инвестиция келип атпайбы, акча чогулат, өндүрүш өсөт да, жумуш орун түзүлөт. Мисалы, бизде эң көйгөй бул жумушсуздук. Жумушсуздуктун жолдорун чечкен бул SMM болуп атат. Кудайга шүгүр, ушундай кесип чыкты, интернетибиз бар, телефонубуз бар, каалообуз бар. Биз иштейбиз. Бирөө менен жолугуп, офиске барбай деле бир Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, Таласта кайда болбосо отуруп алып иштесе болот. Бирок шарттарын билиш керек. Долбоорду ага чейин бир иштеп көрүш керек. Тажрыйбаңыз болбосо оор болот.
тааныштар Бул керек. жерден суроо берсем болобу, кечирип коюңуз. Негизи ошол азыр биз негизи чөйрөчүлөрдүн көбү IT багытында окуп, ошол жакта иштейин деген ниеттер менен жүрөбүз да көпчүлүгүбүз. Анан кийин ал жакта фриланс түшүнүгү көп эле киши түшүнөт да. Мисалы айтишниктер фриланс менен иштегенге мүмкүнчүлүк бар, ошол эле дизайнерлер деп. SMM багытындагыларга фриланска чыкканга иштегенге болобу, жанагы Кыргызстанда туруп эле Россиянынбы же болбосо чет өлкөнүн фирмаларына иштегенге болобу фриланс аркылуу? Ооба, сурооңуз абдан кызык. Менимче болот, анткени мен өзүм көргөм. Балдар бар, иштеген. Анан бизде эң биякта маанилүү жагы тил билиш керек болот. Мисалы сиздер кыргызча, орусча жана башка түркчө, англисче, дагы башка тил билсеңер өзүңөргө жакшы да. Айлыгыңар бир топ жогорулайт. Иштесеңер болот. Мисалы эч ким айтпайт азыр. Ошол пандемиядан кийин ошондой бир утуш десем болот, адамзатка келди. Сөзсүз бир Алматыга көчүп, Нью-Йоркко барып отур деген андай деле жок. Өзгөчө IT-де бар, SMM-де дагы. Сиздер тил билсеңер, программалар жана айтып кеткен SMM түшүнүгү болуп тажрыйбаңыз болсо, LinkedIn-ге катталып, жанагындай таратып резюмеңизди орноштуруңуз болот. Мисалы азыр бизде жеңил жагы орусча көпчүлүгүбүз билет, ошон үчүн орус компаниясында иштесе болот. Москвага, Петербургка алардын рубльдагы айлыгын алып, биякта андай бар. Көп уккан эмесмин, бирок бар, мен билем. IT-де абдан топ көп. Анан бизде бир бала бар, дүйнөлүк журналдар бар, мына Vogue жана башка дегендер, эстеп албай атам. Ал болсо аларга журналист катары, бирок Бишкекте жашайт ал бала. Ал ошол бир топ ага материал чыккан, ал жөнүндө мындай белгилүү болгон. Ал ошо аларга жазат да, макалалардычы. Ал да фриланс. Ошентип иштейт. Көрдүңүзбү? Ал макалалар онлайн чыгат. SMM десе болот. SMM-ге тиешеси бар, анткени соцсеттен да тарабат. Азыр мисалы баары виртуалдык болгон, мен эмнеге бул ошол биздин жолугушууну Matrix деген бул мындай кино бар, көрсөңүздөр керек баарыңыздар. Аябай белгилүү. 99-жылы чыккан, жана Киану Ривз башкы ролунда. Бул кино бар. Ал жакта айтылат, ошол компьютерлар ээлеп, адамдар ошо компьютерлар менен күрөшөт депчи. Бизде бул мен мындай мисал катары салыштырганым ошондой азыркы заманыбыз деле келди, анткени биз күрөшпөсөк дагы биз мындай компьютерсуз жашабай калдык. Баарыбыз интернет менен, телефон менен аябай жеңилдетти. Бизге пайда алып келди, бир чети багындык десек да болот. Ошон үчүн мен мындай бир аз тамашалап атын койгом. Муну орусча койгондо Матрица деген кино да бул. Анан карабайсыздарбы, ар бирибизде аккаунт бар интернетте. Бул биз өзүбүз эмеспиз да, биз өзүбүз ачканбыз, бирок ал башкача жашайт да ал аккаунттарыңызчы. Байкасаңар, мисалы аябай жанагы жакшы сүрөт киргизип, ошол Инстаграмда сүрөт жасап, башкача жашоо болуп атпайбы? Кооз, аякта баары жакшы, баары бактылуу, баары сүйүнүп жүрөт, ушундай. Инстаграмда ошондой мындай эмеси бар, атмосфера. Ал жактагы адам, мисалы сиз болсоңуз башкасыз. Жеке мындай офлайн жашооңуз да башка болушу мүмкүн. Кайгыларыңыз бар, маселеңиз бар. Бир жериңиз билбейм ооруйт же да башка, анын баарын чыгарбайсыз, айтпайсыз да, өзүнчө болуп атат. Бул жакта бул менимче чоң философия жатат. Ар бир адам эмнеге барат интернетке? Өзүнө биринчи суроо бериш керек. Эмнеге SMM-ге барат, мисалы IT-ге? Эмне максатта? Менимче биякта бир гана акчаны ойлобош керек. Анткени акча табам деген аябай туура, жакшы үйрөнүш керек. Бирок ошол эле акча менен мисалы сиз өсө албайсыз да. Бир табасыз, анан мисалы андан кийин каяка? Мисалы макул $1000 дедиңиз, 2000, ошондо айлыкка чыктыңыз, тил үйрөндүңүз. Андан кийин эмне кыласыз? Мисалы адам ар дайым алдыга умтулуш керек, издениш керек деген ойдомун. Ошон үчүн бул жакта чөйрө, сиздин аталышыңызда туура. Биякта чөйрө маанилүү. Аябай. Анткени онлайн болсо дагы биякта чөйрө, кайсы компанияда, кайсы мамлекетке иштегиңиз келет, кайсы тил керек, ошону биринчи даярдап алсаңыз, 1-2 жылда менимче жетсе болот. Англис тилин сөзсүз түрдө керек. SMM-де ошол бизде Россияга, Казакстанга, биз ошо орус тилдүүлөргө азыр биякта билгендер жеңил. Анан бизде азыр онлайн соода аябай өнүгүп атат.
Amazon бар, Wildberries'ке аябай курстар ачылды. Сода кылып атат. Азыркы окуялар дүйнөлүк геосаясий согуштан айынан сода сатыкта көйгөйлөр бар. Биз аркылуу товарлар өсүп ошол чыгып баштады да кайрадан 90-жылдарга окшопчу. Ошол эле Орусияга, Кытайдан бизге келет, анан бизден тарайт. Казакстанда товар бизден алып баштады. Ушундай жерлер бар. Мисалы IT менен SMMге кызыкпайм десеңер, бизде соданы жакшы көрүшөт. Негизи элибиз мындай жол ачык да, ар кандай ойлоп тапкан жаңы нерселерге жакынбыз, тилдерге. Ошо сода тармагын өнүктүрсөөр болот. Интернет-магазин бар, платформа бар, соданы интернеттен ошо биздин товарларды алып, же Кытайдан ошо Taobao деген бар. Кытайдан товар алып, бияқта Бишкекте сатсаңыздар болот. Бул жакта бир аз эле билим керек SMMден. Мисалы, кээ бир адам изденет, IT SMM меники эмес экен деп ойлойт. Чечим чыгарат да 1-2 жылдан кийин, мен болбойт экен мага деп. Ал да туура. Мисалы, кыйнабашыңыз керек өзүңүздөрдү. Ооба, мен ушул жакта отура берем. Бул жакшы, азыр мода, анан акча чыгат депчи. Ар бир өзү жеке көз карашына, жеке каалоолоруна коюп гана кадам таштасаңыздар аябай туура. Өзүңүз дагы жолду оңой таап, мындай өзүңүздү жакшы сезесиз да. Эч качан мажбур кылып, мен кошунам же мен тууганым, эжем, байкем иштеп атат, мен да барам дебеңиздер да. Кайсы жакка кызыксаңыздар, ошол жакта чөйрө табылат, адам табылат, бирөө үйрөтөт, бирөө жамандык кылат, бирөө жакшылык кылат, анан үйрөнүп кетесиздер. SMM бул өтө азыркы заманбап, анан ылайык, жеңил десем болот. Мисалы, бирөө жеңил болбосо, менимче жеңил да, анткени телефон керек, интернет. Анан сиздин ойлоруңуздар, мисалы, жаман жаза албайм десеңиз, китеп көп окууга, кино көргүлө. Китеп окуй берсеңиздер, бара-бара жазып кетесиздер тексттерди. Кыргызча билбейм десеңер, кыргызча үйрөнсө болот. Орусча билбейм дегендер азыр эми 1000 сомго, 500 сомго тапса болот курсту, же бекер да бар. Мисалы, бирөө орусча билген отургузуп, мени үйрөт деп, мисалы, ар дайым жолун таап кетсе болот. И IT-ге мындай тыгыз байланышта болот да такырында. Ошо сиздин сурооңузга жообун аяктап коеюн. Фриланс бар SMMде. Бул азыр IT-де эле фриланс бар. Бишкекте да жаштар биздин азыр ошол интернетке жакын, айфондор менен, телефон, интернет менен иштеп 2-3 долбоор алышат ар бир. Анткени көбүрөөк каражатта, мисалы, бир долбоордон эң аз дегенде 10 миңден 20 миң сомго чейин айлык чыгат. 3 долбоор алса 60 миң табат бир айына. Бул дүкөн болушу мүмкүн, бирөөнүн баракчасы, бир дарыгердин, үчүнчүсү билбейм, телефон сатат, ар кандай. Бизде ошондо чат бар, Телеграмда жана башка. Кээ тааныштарын, анан эгер резюмеңиз жакшы, өзүңүздү адис катары, адиской профессионал көрсөтсөңүздөр, та сиздерди сунуштайт башкалар дагы, айтып турат да, ушул иштейт деп. Ошон үчүн жакшы имидж керек. Бирөөнү алдап кетип иштебей койгон болбойт да. SMM багытында иштөө үчүн ар бир адамдын өзүнүн имиджи керек, ошо өзүн көрсөтүп билүү керек. Себеби мисалы айтылып калат го, бизде эми SMM эми эле өнүгүп барат келатпайбы? Бизге караганда кошуна Казакстанда SMM аябай өнүккөн да. Мисалы айтып калышат, ушул белгилүү бир инсандын ошол баракчасын алып барган деп айтылып калат экен да, ал жактачы. Мисалы бир SMMщик болсо, ошол менен, ошол реклама менен эле, ошол визуалын көрүп эле башкалар дагы ошол өздөрүнө жумушка алууну ошону каалап, мындай орусча айтканда востребованный болуп калат экен. Анан ошо бизде SMM азыр эле өнүгүп келатпайбы? Анан кийин ошо SMM багытында бизде мындай маданияттуу өнүгүп атабы же андай башаламанбы? Мисалы, анын айткан себеби бизде блогерлер кичине мындай слабыйраак да, орусча айткандачы. Мисалы, жазганда дагы бир керектүү маалыматты табуу кыйын, же болбосо биздин медиа блогерлерибиз болсо жалаң эле мени мынтип коюптур, мени тинтип коюптур деген ушактарды жазышат. Ал эми ошол эле казактын блогерлерин көрсөңөр, аларда кандайдыр бир тема бар, ошол тема менен мындай
посттору дагы жакшы чыгат, анан кийин визуалдары дагы жакшы. Анан ошондон суроо келет да, ошондо биздин Кыргызстандагы СММ жакшы өнүгө элекпи же андан не зависит? Ошол. Мен жообум мындай, бул жерде Казакстанда эл көбүрөөк, анан ал жактагы экономикалык шарттарга дагы таасири бар, анткени башкача да бир аз. Экономиканын көлөмү, базар деп коет, рынок ал жакта чоң, анткени каражаттын айланганы чоң да. Ошол эле базарлары болсун, Каспий бекеринен чыккан жок. Мисалы, Каспий KZ'ти окусаңыздар баарыңар эмне деген бул компания. Орто Азияда, Борбор Азияда биринчи жолу чыккан ушундай капитал менен Лондондук биржага IPO'го чыккан компания. Бул алардын, мен мындай айтканда, биздин Банк Кыргызстан менен, Оптима менен, Ошканын жана О деньги менен Дордой базары бар го. Ошол бир да, бир система, онлайн. Ошонун баары Казакстанда ошо Каспий деп аталып, мындай бизге салыштырганда да, мисалы. Муну жеке ишкерлер чыгарган, анан ал жакта ошонун таасири бар. Ал жакта жарнамага көп төлөнөт баары бир. Кандай болсо да мойнго алыш керек. Ошон үчүн менимче блогерлердин таасири аякта башкача, анткени каражаттын тапканы, айлыктары жана пайыз алганы, көлөмү башка, бир топ эле. Мисалы бизде 10 эсе, 20 эсе айырма болушу мүмкүн. Каражаттын жүгүртүүсү ошол шарттар түзөт да, мисалы айлананычы кандай болсо кандай болот. Бизде акырындан өнүгөт, менимче биякта ар бирибиздин салымыбыз болушубуз керек. Ушул чөйрөнүн азыр ким бизди угуп атат, ар бирибиздин. Бул жакта менимче бир дагы мүмкүн маданий же билим көйгөйү бар. Мен мындай ойлойм, жаңылышым мүмкүн, бирок көз карашым билим жагынан бизде кээде ойлойм да, ошол азыракпы же жетпейби деп. Же өзүмдүн көз карашымбы, мындай ошондой ой болот. Көп ойлоном, анткени неге Казакстанда жанагы жакшы темада, анан сапаттуу жакшы жасап деп атпайсызбы? Бул анын карасаңыздар, текстин эмнени жазып атат, эмне сөз колдонот, кандай сүйлөйт, үнү кандай, эмне боюнча айтат. Анан биздеги салыштырасыз. Кээде жана алар, менимче чынында аларда деле бар жана ушак эмелер бар. Сөзсүз, бизде да бар. Бирок бизде ошол үстөмдүк кылып кетет да, анан салыштырганда ойлоп каласың да, бизде ушундайбы депчи. Ошол билим жагынан дагы биз көңүл буруп, менимче элдин талабы биякта жанагы бар го, спрос рождает предложение деген эреже бар. Бул экономикалык. Элде кандай талап болсо, керектөө деп коет, керектөөчү кардар. Биз клиентпиз, ар бирибиз. Анткени контент биз алабыз. Кардар кандай талап койсо, көйгөй, керектөө өзүнүн ошол эмне муктаждыгы болсо, ошону элге бере атпайбы блогерлер, жылдыздар. Демек биздин эл ошого ылайык көрөт. Мисалы, ошол эле ушакты жакшы көрөт. Жана ар кандай бир болбогон нерсеге бизге мисалы ал жаман көрүшү мүмкүн, аларга жакшы да, мындай кубанат. Мындай айтса, мен мындайды айтмакмын, тойдук менталитет деп деле койсоңор болот. Бул кыргыздарга тиешелүү деле эмес. Бир топ адам бар ошондой. Той менен жашагандар да, жана дайыма шаңдуу, шаң шөкөт, дайыма бир майрам, дайыма бир эме менен жүргөндөр, мындай жеңил ойдобу дейбизби, мындай эч маани таппай эле ошол рахат издеп, бирөөнү ушакташып, ошондой мүмкүн көбүрөөк болуп, элге ошол сурашат. Блогерлер ошондойлорду берет да, мындай ыргытат десе болот. Демек бизде медиа сабаттуулук деп коебуз го, ошол медиа сабаттуулук биздин жакта проблема бар, буну моюнга алыш керек. Жакшы өнүкпөгөндүктөн, Мисалы, бизде аябай мени өкүндүрөт жекемде, жүрөгүмдү оорутат. Бизде жаңылыктарды алганда маалыматты ишене берет да баарыначы. Болбогон бир мындай фейк деп коет, жалган да бул. Мисалы, ошол пандемияда болгондо дары албагыла биякта чип салат, анан инопланетяндар берди, Билл Гейтс берди, анан 5G деп атпай, эми бул болбогон сөз болгон да, бул фейк. Мен кандай ошого ишеништи элдер. Бул каяктан келип атат? Менимче бир Россиядан орус тилинде чыккан макаланы кыргызчага которбой чыгарып беришет.
биздин менимче чоң көйгөйүбүз ошол билимге айтсак, кыргыздар англис тилин билбегендиги чоң көйгөй. Аябай оор мындай утулуш биз үчүн. Биз накты оригиналды дүйнөдө алдыңкы так чыккан далилденген маалыматты албайбыз оригинал катарында түз. Мисалы ошол эле Индия, мисалы Индия колония болгон да Британиянын. Алар англисче сүйлөйт да, биз орусча сүйлөгөндөй. Бирок кандай Индия карагылачы? Индиялыктар деген туура да, могу индус деген туура эмес сөз негизи. Мен ошо чакырып кетет элем, айтканда дагы башкача ойлонуп айтышыбыздар керек. Өзүбүздүн эңгелишти көрсөтүп атабыз да. Ошол индиялыктар азыр Google'дун башкы мүдүрү, толтура компаниялар, Microsoft деген бар. Ал жакта да индиялык келди. Директор да, генеральный директор деген. Бүт индиялыктар. Ал жакта ошол билимге, математикага, шахматка ошол окутуп үйрөтүп атып, алар ошол дүйнөлүк корпорациялар айтини башкарып башташты. Кандай ойлойсуздар, эмнеге деп? Менимче биякта англис тилинин таасири мындай эбегейси 50% бар. Биз ошол англис тилге чакырып кетмекмин баарын үйрөнгөн. Анан жанагындай болбогон жаңылыктарды окуп ишенбеңиздер. Бул жанагындай эскилик сезилет да, аябай бир СССРден калган бир болбогон, өтө жөнөкөй, артта калгандын бир сезимдери, керек болсо пас жаман немелер биякта. Бүт ошону келип мындай окуганда жиркенесиң да. Болбогон немелер чыгарат. Рахмат. Мен дагы эстебедим, толтура фейктер бар эле, ошону эсте албай атам. Ошол өкүндүрөт. Медиа сааттуулук жетпейт. Чакырып атам, ар бириңиздер салым коюп, кошуңуздар ошол өзүбүздү өстүрөлү, туугандарды айылда биздин жашаган апаларды, аталарды, туугандарды баарын ошо чакыралы. Өзүбүздүн тилибизде керек болсочу которуп, кыргызча билебиз да. Алар эми анан англисчеге келсе керек. Темирлан мырза, биздин убактыбыз азайып баратат. Менде суроолор келиптир, ошолорго кыска нуска кылып жооп берсеңиз. Биз анда 9:10 баштадык, 10:30 болот го, ошол тарапка баралы. 10:15 бүтүшүбүз керек болуп калат да. Бул жактан Мээрим деген айым суроо бериптир. Сизге жакшы маалымат берет экенсиз деп мактап, анан SMM жана IT тармактарынын келечеги барбы, 10 жылдан кийин балким актуалдуу болбой калат деген маалыматка кандай карайсыз дейт. Негизи өнүгөт деп атат, эми сиздин оюңузду угалы. Суроого рахмат. Биякта өзгөрөт деп айтмакмын. 5-10 жылда мен ошондой ойдомун, өзгөрөт. Мүмкүн башкача талапты кылат билимди. Мисалы азыр интернет менен iPhone анан дизайнды керек билиш керек болсо, 5-10 жылда башкача болушу мүмкүн да такыр. Мисалы VR технология бар, ал жанагы виртуальная реальность очки менен жүрүп атышпайбы? Ошол өнүгөт. Биздин голограммаларыбыз чыгышы мүмкүн. Мисалы виртуальный помощник болобу, же жаныңызда экинчи силердин копияңар болобу, электрондук, ошондой болушу мүмкүн. Бияка келбесе дагы Кыргызстанга келет болот. Жакынкы мындай ошол эле Кытайда, Индияда, Казакстанда жана башка жакта болушу мүмкүн. Айтынын келечеги дагы бар, анткени дүйнө канчалык технологияга муктаж болсо, ошончолук талап ажиз кылат. Анткени азыр дүйнөлүк мындай тымызын согуш болуп атат технология үчүн. Мунайдын, газдын доору бүтүп атат. Азыр байкасаңыздар, согушта да дрондорду колдонушат, компьютер менен бири-бирин кылып атышат да. Чалгын кылып, бүт ошол технологияга муктаждык. Ошол электроникага бул муктаждыгы бар. Анткени IT тармагында көп өзгөрүү бар, өзгөртсө болот, окуса болот. Анан мисалы буну экинчи, үчүнчү жумушту эле кылса болот да, сөзсүз түрдө эле отуруп алып, жок, бир гана SMM жакшы, IT жакшы, мен башканы үйрөнбөйм деп мен жаңылыштык деп ойлойм. Мисалы ошол эле керек болсо огород иштеткиле, билбейм, бизнес кылгыла, спортсмен болгула, соода кылгыла, ошол эле кезде бош убактап же эсалуу күндөрү SMM кылсаңыздар болот да. Демек SMMди кечириңиз. Экинчи жумуш кылса деле болот, мисалы, эгер бир канчалык мага ылайык эмес, биринчи жумуш көрбөйм десеңиздер,
Мгм. Акча табуунун экинчи жолу кылсаңар болот. Демек, СММди атайын негизги кесип кылбай, ошол эле жардамчы кесип же хобби катары деле кабыл алсак болот. Мүмкүн кошумча акча, мисалы өзүңүздөр банкир болосуз Мгм. же машина оңдойсуңар же кийим тигүүчүсүз же повар же билбейм Мгм. гана болбосун же соода Мгм. кыласыз бизнес. А бирок СММди кошумча кылып та берсе болот да. Ошонун жакшы жери бар. Онлайн да мисалы анткени Мгм. айлыгыңыз 40 000 болсо, мисалы бир жакта иштейсиз, билбейм, бир ишканада же мамлекеттик жумушта же мугалимсиз. СММди да кылса болот да. Убакыт таап анча көп кетпейт. Ал жактан деле кошумча каражат табасыз да. Көптөр ошентет. Мисалы жаштар арасында бул ошондой. Официант болуп иштейт, кафеде иштейт, СММди үйрөнөт, ошентип 2-3 жакта 2-3 жумушта иштегендер бар да. Мгм. Рахмат. СММди алып. Ошол жана биз фриланс болуп иштегенге болобу деген жоопту азыр толуктап кеттик окшойт. Кийинки Анара айым терең ыраазычылык, абдан пайдалуу эфир кылып, биздин ой жүгүртүүбүздү туура өзгөртүп атканыңарга дейт. Андан кийин Акадети биздин бесплатный английский боюнча сабак бергендерден чыгып атышат окшойт. Абдан керектүү маалымат. Ушактан билимге абдан көп көңүл буруш керек. Билим энеден башталат, ошондуктан кантип аларды окутуш керек, сиздин оюңуз дейт. Андан кийинки Анара эже кайра суроо бериптир. Темирлан мырза, СММщиктердин орто маянасы 5 жыл болжол менен 5 жылда канчалык болуп өзгөрдү дейт. 5 жыл мурун канча болчу? Азыркы Азыр базар суроого менен? жооп берейин. Жанагынан кайталап койсоңуз, энелерден башталат дедиби суроодо? Же туура эмес? Билими. Ата энеден башталат, Ата ошолорду энеден ооба. кантип окутуш керек? Менимче биякта бул ар бир адамдын жеке укугу, анан жоопкерчилиги, ошо үй бүлөгө керек болсо Кудайдын астында да, анткени ар бир ата эне өзү тандоо кылыш керек да, өзү жоопту. Анан мисалы өзүлөрү дагы өтө деле укмуш, билимдүү болбосо деле, мисалы балага үйрөтсө болот да, билимге умтулууну. Ал өзү изденсе, ал баласы окуп кетет. Мисалы окубайсың десе деле окуп кетет да, өзүнүн ошондой каалоосу, ошондой шыгы бар болсо. Аны шыктандырыш керек, үйрөтүш керек, мындай колдоп туруш керек. Жакшы үлгү кылып, жакшы үлгү мисал кылсаңар үйрөнөт. Оюн катары мисалы жок, кичинекей балдар болсо ошо окубайм, окубагысы келбейт. Оюн аркылуу, жана геймификация деп коет го, айтиде термин бар. Оюн аркылуу үйрөтсөңүздөр болот да, оюн муну кылыпчы, жомок айтып берип, мисалы жомок кылып, же оюн ойнош керек деп, мындай ар бир жолдору бар. Китептер бар, интернетте толтура. Ар кайсы тилде бекерлери да бар да, кантип окутса болот. Бирок туура ушактан билимге деген аябай жакшы айтылды. Эми ушак деген бул мындай эс алуунун бир ыкмасы болушу мүмкүн. Мисалы аябай чарчаңыздар, отуруп бир жака сүйлөшүп атасыздар, чай ичип, кухнядабы, тойканадабы аны кылса болот. Өтө туура эмес, жаман деп деле айтпайбыз, бирок анын чеги болуш керек да. Анткени өзүңүздөр ар дайым жанагындай жаман кабар окуп, болбогондорду айтып, фейктерге ишенип ушактай берсеңер, кандай пайда алып келмек эле. Бир багыты болуш керек, мисалы билбейм, чек коюп койгула. Бир досум менен, курбуларым менен сүйлөшөм, 1 саат жетишет мага деп бүттү. Жумада 2 саатка ушакка бөлгүлө. Жагып атса, башкасын башка убакытка бөлгүлө да, мисалчы, ал деле мүмкүн керек. Мүмкүн эс алдырат же психологияңарга жардам берет. Илгери адамдарда бул ушак деген бир жашаш үчүн бир ыкма болгон. Анткени бири-бири менен ушакташпаса, булар адамдар илгерки замандарда кантип мисалы бири-бири менен кызматташмак, кантип товар алмашмак, кантип жанагындай охота, жанагы мергенчиликке барып, кантип эт алышмак. Ошо ушак менен кеткен да. Бизди коомго, элге, анан топко, улутка, мамлекетке ошо ушак деле аркылуу келгенбиз. Бир китеп бар да, аны окусаңыздар болот, ошо «Краткая история человечества» деген. Муну Израилдин тарыхчысы жазган, Юваль Ной Харари деген. Мен ошону сунуштайм, ошол жакта ушак боюнча кызыктуу маалымат бар. А экинчи суроо болсо, кандай айлык 5 жыл мурун болсо, мисалы мен өзүмдү алсам, 2017-жылы 10 000 сом алгам.
айына 15 миңге чейин да. Азыр ошо 20 болсо керек, азыр 20 башталат. Тажрыйбаңыз болсо, мындай жакшы долбоор алсаңыз, 40 миң, 60, ошо $1000 чейин барат. Бул бөлүш керек да, кайсы SMM, коммерциялыкпы, жанында пиарбы меникинде же товар сатасызбы. Ошентип бөлүнөт бул. Ал жакта ар кайсы акча болот, сумма, анткени жеке пиарда башка акча кошу мүмкүн. Албетте сиз iPhone жана машина сатсаңыздар же үйлөрдү, ал жакта башка каражат бар. Тапса болот. Же соода, мисалы, же курсы деген, мисалы, окутуу, ал жакта дагы чек ар кандай болот да, мисалы, ушундай. Азыркы 15 миң, 20 миңден башталып $1000 чейин. Рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Гифтер боюнча экен. Негизи ошол гифтер кантип жүргүзүлгөн мага да кызык болчу. Азыр бизде абдан көп гифтер ойнотулуп атат. Ошолорду баалуу белектер чындап эле берилип атабы деген ой кетет. Анткени подписчик көбөйтүү экени ачык, бирок жанагындай машина жана башка дегендери акыркы учурда иренжитип баратат. Ошолор тууралуу, ички кухнясы тууралуу сыр болбосо айта кетсеңиз. Муну сурап атканымдын себеби, мен өзүм жакындарыма SMM окуп иштеп алгыла башында десем, SMMщиктер алдамчылык иш кылышат деп, мисалы, гифтер деп көңүлүмдү чөктүрүштү. Мисалы, ал SMMдер кылбайт да, кээде кылышы мүмкүн. Гифти ошол жылдыздар менен иштегендер, менеджерлер кылат. Ал кайсы дагы бул адамга жараша да, мисалы, алдамчы болушу мүмкүн арасында. Албетте, мен башында айтып кетпедимби? SMMде имидж резюмеңиз кандай болсо, ошончолук айлыгыңыз жакшы жумушка киресиз. Анткени билинет да, силер жаман иштеп же акча алып коюп аткарбай койсоңуз, мурунку жумушуңуздар көрүнөт да. Бишкек эми чоң эмес да, бири-бирин сурайт, чалат, каякта иштеген деп сурашат. Анан гифти уюштургандар, бул жакта да мындай жакшы адам, жаман адам деген болушу мүмкүн да. Эми бирөө алдамчы болсо, бул жакта эми ар бир кесипте бар, ар бир жумушта. Мен айтып айтмак эмесмин, анткени гифтин чынында эле берилет белектери. Жанагы накта гиф уюштургандар, анткени алар каражат алат да, ошого сатып алат. Анан 1%-ын өзүнө алышат. Алар милдеттүү бергенге. Ошон үчүн ойнотот. Албетте арасында бардыр жанагындай алдамчылар, бир топ акча алып бербей коюп же башка берип. Алар боюнча изилде айта албайм, анткени мен гиф уюштуруучу эмесмин өзүм. Катышам, бирок уюштурган эмесмин. Мени азырынча алдай элек. Мен көрө элекмин алдап кеткен. Бул боюнча мен жакшы таанышым бар, Кыял деген, ошону сунуштагам да, ал гифт боюнча силерге чөйрөгө чыгып айтып бериши мүмкүн, сүйлөшүп көрүңүздөр, макул болсо. Ошол гиф уюштуруучу аябай жакшы билет. Мен муну үстүртөн билем да, тилекке каршы, бирок гифке катышканмын. Менимче катышса болот, бирок эми чеги бар да ар бир нерсенин. Күндө эле ар дайым катыша берсеңиздер мүмкүн ката, анткени аккаунтка проблема болушу мүмкүн. Кээде катыша бергиле, текшерип көргүлө, мындай сынак катары да, сынап көрүш керек да. Алданбагыла, ракет сурап көргүлө тааныштардан. Өзүнөн барып суроо билгенди да билиш керек да. Алданбаш үчүн эмне билиш керек? Атын, канча убакытта жасалат, канча акча алынат, кандай подписчиктер келет, гиф канча күндө бүтөт, эмне берилет, аты жөн керек болсо, паспорт сүрөтүн сурап алгыла. Чоң рахмат. Дагы суроолор бар экен. Кечириңиз. Багир айымдан мындай суроо келиптир. Мисалы, мен да ошол суроого кошумча алып кетейин. Эң жакшы SMM курсту чет элдик кеңеш бериңиз, тереңирээк өздөштүрүү үчүн дейт. Мисалы, ошол мен өзүм изилдеп көрбөптүрмүн. Балким сиздин тажрыйбаңызда бар. Ошол SMM курстары ар кандай, билесиз да, платформалар бар, дүйнөлүк окута турган, Coursera, Udemy деген сыяктуучу. Ошондой платформалардан ушул SMM багыты боюнча билим алууга мүмкүнчүлүктөр барбы, же болбосо мындай эле башка жолдор менен үйрөтүшөбү? Мисалы, сиздин оюңуз боюнча эми СНГдагы эң эле кыйын ошо SMM
курс бар, эң эле кыйын балким SMM деп кандай аташат аларды билбейм. Мен ошо өзүм окуп жүрөм дегендер Москвада болгон. Аябай өнүккөн Setters деген академия бар. Мен анан сиздерге жибере алам да ошол аккаунттардын атталышынчы, ошо өзүнчө аккаунттарды. Анын дагы бир топ бар болчу, бирөөсү Киевтен, Казакстанда да бар. Мисалы азыр YouTube аябай өнүгүп атат. Ал жакта дайыма мени чакырышат, окуп кеткиле да, Air KZ деген бар YouTube боюнча. Бизде мен ошо билген алдыңкылардан бири ошо Ойто академия Бишкекте. Ошол жака окуп көрсөңүздөр болот. Бирок бул жакта адам өзү дагы биринчи изилдеш керек да, анан мага ылайыктуу деп туруп өзүнө суроо берип анан барыш керек. Эгер баалар жакса окуш керек да, карап, мындай бир нерсе сатып алганда карайсыз да. Ошо болобу, болбойбу, мындай этикетка, упаковканы карайсыңар го. Ошондой эле бул жерде. Албетте угуш керек, мындай кеңеш катары. Бирок бирөө айтты ушуга барам деп эле чуркап барбай эле, бул дагы адамдын өзүнүн тандоосу да жеке. Бирөө сунуш берет, кеңеш берет, укса болот. Укпасаңыз да болот. Бирок ага чейин сөзсүз түрдө ар бир киши өзүнүн оюн билди, өзүнө да суроо берип, тандоо жасап атканда максаттуу баратса ошо билиш керек. Неге баратат? Кандай бюджет бар окууга, SMM'ди каяктан окугум келет, дареги кандай, үйгө кантип жетем, ошонун баарын карап, убактысын карап, анан тандасаңыздар болот. Инстаграмда аябай көп. Мен ошо билгенден Ойто академия Бишкекте менимче жакшы, аябай азыр кетип атат. Рахмат. Жеке үйрөнөм десеңер да болот, сөзсүз түрдө. Ал жакта мисалы бир минус десе болот, бир 5-10 киши отуруп үйрөтөт да. Кээ бирөө мисалы жакпайт да, оор болот. Ментор кылсаңар болот, 1-2 кишини таап өзүңөр эле ошол барып үйрөнөм деп. Кааласаңыздар, менин долбоорума кошулууга же жок, сиз окуткула, мага жакты десеңер, мен окутуп көрөйүн, анда мага кайрылып прайс берем. Чоң рахмат. Бизде негизи чөйрөнүн алкагында биздин жакшы бир долбоорубуз бар, Устат деген. Буюрса ошону ишке ашырайлы деп атабыз. Ал жакта ошол Udemy, Coursera сыяктуу эле ар ким өздөрүнүн курстарын жайгаштырып, ошол Устат аркылуу сатууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз негизи биз кыргыз тилине басым жасаганбыз, себеби өтө туура, анткени тилибиз айыл жергесиндегилерге кыйын болуп калбаш үчүн. Өтө туура, көрөм, туура кыласыздар. Кыргыз тилинде кылыш керек. Себеби мисалы азыркы заманбап кесиптерди көбүнчө эле орус тилинде, англис, эми ал тилдерди билүү керек, бирок ошол баягы баштапкы жолун кыргызча түшүндүрүп бербесең, баары ала көпчүлүк түшүнбөйт, айылдагылар. Ошол себептен бизде жакшы буюрса долбоор бар, ал ишке ашып кетсе, ошол сиз SMM жактан мисалы же болбосо дагы бирөө башка бир жактан өздөрүнүн курстарын жайгаштырып сатканга чоң мүмкүнчүлүк бар. Анан менде бир суроо болуп атат, ошондо SMM деген, SMM ошонун ичинде SMM өзүнчө бир бөлүк, таргет өзүнчө бир бөлүк, ошол соц тармактардагы аналитика өзүнчө бир бөлүк, ошолордун баары кошулуп диджитал маркетингке кошулат, менин түшүнүгүм боюнча. Анан диджитал маркетинг деген түшүнүк бизде эми эле кирип келатат. SMM деген биз биринчи кирген. Мисалы SMM багытында иштөө үчүн сөзсүз эле креатив кереги жок. Мисалы сизге окшоп аналитика жагын карап иштесе болот, же болбосо текстти жакшы жазса, копирайтер болсо болот. Фотограф, сүрөтчү болуп. Же сүрөтчү. Демек SMMдин дагы баягы бизде эле программисттерде эле түрлөрү бар турбайбы? Ошондо ошонун баары диджитал маркетингке карайт да, ошол боюнча кичине маалымат берип койсоңуз. Бул аябай өнүгүп атат азыр диджитал маркетингде да, ошо өзүнчө болду. SMM өзүнчө, таргетолог бар, копирайтер, видеограф, мобилограф, фотограф деп бөлүндү. Мисалы биз иштегенде бир болгон да, биз баарын кылып өтүшөбүз, бөлбөй эле. Мисалы 5 жыл мурун. Диджитал маркетинг азыр бул ошол мындай менеджер сыяктуу да, ал баарын уюштурат. Бул көпчүлүгү соодага каражат табуу, ошол жолун пайда алып келүү, ошол пайда табуу, ошол жагын карайт. Мисалы анткени диджитал маркетолог деп
бул ошо коммерциялык багытында иштейт да көбүнчө. Мен азыр байкап жүргөнүмдө ошо атайын окуса болот. Бул ошо кантип сатса болот, бир кызматты же товарды интернет аркылуу кандай кимге сатыш керек, ошонун жолдору кандай, аларга кандай рекламада кандай товар керек, каяктан алыш керек. Ошо бүт баарын ошо изилдеп иштеп чыгат. Мисалы сатуучунун баштап сатуу өзү сатуу эмегелерге, кардарларга, ошонун баарын эгер коммерциялык багытын карасак, digital маркетинг болот. Ошол товарды упаковка деп коет кылып, ошол кардардын жана инстаграм же телефондон же доставкадан аркылуу сатып алганга чейин, аягына чейин алып барат да. Ошонун баарын эсептейт, канча реклама кетти, канча жарнама керек, кайсы жерден келди кардар, эмнеге сатып алып атат, кайсы товар өтөт, кайсы өтпөйт. Ошонун баарын бул изилдөө, маркетинг бул эң ошо алдыңкы мамлекет. Маркетинг негизи АКШдан келген. Кимде ошо мүмкүнчүлүк бар, англисче билсе, АКШнын сайттарына кирип, YouTube'га кирип, маркетингди окуп чыксаңыздар, бир топ мыкты болосуздар. Онлайн ким өзү ал жакта болсо барса, бар окуп келгиле, анткени эң күчтүү мектеп ошо маркетинг боюнча Америкада. Ошол бир топ бизнесмен, дүйнөлүк ишкерлер, мисалы ошо орусиялык Олег Тиньков деген бар. Ал ошол бизнести башташ үчүн банкта, азыркы белгилүү банк, азыр сатты, бирок аныкы болчу. Ал Америкада, Калифорнияда окуган, Беркли университетинде маркетингди. Ал айткан, Америкада маркетинг бул искусство, бул жогорку билим, такыр башка экен, биз көрсө башкача кылчу экенбиз Орусияда. Биз билбейт экенбиз деп айтканда китебиндечи. Биз да менимче ушундай айта алабыз, анткени бизге маркетингди биз өзүбүз жактан билебиз, Кыргызстан тараптан. Ал үчүн ошо дүйнөгө чыгып, саякаттап, ошол эле кошуналарга барып, Кытайга барып, соода, товар же болбосо эс алууга барып деле үйрөнсөңүздөр болот. Мисалы чыгыш керек да, жана коробкадан дегендей чыгып сыртка аракет кылыш керек, чыгып. Ошондо жолдору дагы. Эгер маркетингке, бизнесиме керек десеңер, Америкага барбасаңар, башка бир топ күчтүү университеттер, курстар, мамлекеттер бар. Кыргызча баштап көргүлө, анан орусчага өткүлө, анан башка. Бирок ошо кайсы бизнескеби же эмнеге, мисалы маркетинг деле сөзсүз түрдө мен аякта иштейм же бизнесмен болом дегенде эмес да. Бул маркетингди ар башка өзүңүздүн жашооңуздагы чечимдерге, кадамдарга жасаса болот да. Бул керек да, мисалы. Жумушуңузда пайдаланасыз, же үй бүлөдө, же бирөөгө кеңеш бересиңер. Мүмкүн окутасыңар, ошондой да. Ар тараптуу, ар дайым кайсы нерсени кайсы жакка колдонсом болот деп ойлонсо туура менче. Бир багыттуу эмес, бир тараптуу ойлонбой, ошол эле таргетингди билип алса, мисалы бухгалтерияга бар да жакындагы. Фотограф деген бул ошол сүрөтчү, мындай искусствого жакын, видеограф деле ошо монтаж кылса болот, монтажер болсо кино тартсаңыздар болот, клип, толтура YouTube'дан азыр аябай жакшы шарттар бар. Копирайтер, журналист боло алат, жазуучу боло алат, керек болсо, китеп жазса болот, котормочу болсо болот, алып баруучу болсо болот. Ошондой бөлүнөт, мисалы SMM деп ошондой бир тараптуу карабаш керек. Бул көп тармактуу, тараптуу кесип. Мындан дагы башкага өтсө болот, башка кесипке өтүп кетсе болот. SMM бул жанагындай өзүңөрдүн жеке бренд пиар үчүн колдонсоңор болот. Кийин ошол жеке брендиңизди, атыңызды, фамилияңызды чыгарып алып, белгилүү кылып, башка мисалы товар сатып же кийимби же тамакпы же торт чыгарасыңарбы, кылса болот да. Биринчи SMM баштап, ошого уруп кетсеңиздер болот. Мен ушундай көз караштамын. Рахмат. Демек, диджитал маркетинг бул соц тармактардагы маркетинг, бир нерсени алдыга жылдыруу да, реклама атайын. Онлайн продвижение, сатуу, элге кардарларга таанытуу, туура эмнеге керектигин түшүндүрүү, эмнеге сатып алыш керектигин ошо ынандырыпчы айтып берип, эмнеге алыш керек. Мындай алганда бул соода, продажа, маркетинг. Рахмат. Негизи маркетинг дагы ошол айтиде эле дүйнөдөгү эң керектүү, эң востребованный кесиптердин бири. Эми биздин да убактыбыз аяктап калды, Темирлан мырза.
эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто көп жылдык тажрыйбасы бар СММ багытында Темирлан Аскеров болду. Ал эми бүгүнкү Темирлан мырзанын аудиториясы келген болсо, биз Чөйрө деген уюм, өзүбүздүн атайын платформа бар. Бул уюмда сиздер өзүңөргө керектүү идеялаштарды таба аласыңар, себеби Чөйрөнүн идеясы бул ар кандай ар кандай билимдеги, ар кандай тараптагы адамдардын бир жерде чогулуп, кандайдыр бир жаңы идеянын үстүндө иштөөсү болуп эсептелинет. Ошол чөйрөгө кошулган ар бир адам өзүнүн идеясы менен келсе болот, же болбосо чөйрөдөгү болуп жаткан идеяларды колдоп, же болбосо волонтер катары тажрыйба алса болот. Бул дагы аябай жакшы долбоор. Кененирээк маалымат үчүн сиздер бул QR код менен кирип, чөйрөгө кошулуп, маалымат алсаңыздар болот. Андан кийинки эле чөйрөнүн жаңы жаңылыктарынын бири бул биз жакында эле чөйрө атайын платформа ишке кирип баштады. Бул платформанын өзгөчөлүгү бул жерде ар кандай долбоорлор бар, идеялар бар. Ошол идеяларга кошулуп, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, же болбосо өзүңүздүн эгерде кайсыл бир тармакта билимиңиз бар болсо, ошол билимге тиешелүү долбоорлорго кирип, өзүңүздөн тажрыйба алсаңыз болот. Андан сырткары, эгерде сизде бир кандайдыр бир идея болсо, аны командаңыз жок болсо, ишке ашыруу кыйын болуп жатса, анда чөйрөчүлөр менен ишке ашырсаңыз болот. Ошондой эле краудфандинг бар чөйрөнү колдоп кетсеңер болот. Сизди да Темирлан мырза ошол биздин платформага чакырабыз. Бул жактан өзүңөрдүн ойлоруңарды жазып турсаңар болот, же болбосо жаңылыктарыңарды жазып турсаңар болот, же болбосо атайын бир акысыз вебинарларды өткөзүп турсаңар, кандайдыр бир жардам керек болсо, же болбосо сиз ошол чөйрөчүлөрдүн арасынан, аудиториясынан өзүңүзгө чакыргыңыз келсе, бул жактан жазып бөлүшсөңүз болот. Бул платформанын буюрса келечеги чоң. Бул жакта баягы соц тармакта эле, бирок идеяларды ишке ашыруучу соц тармак деп койсок болот. Себеби бул жакта дагы өзүңөрдүн каалаган оюңарды жазсаңар болот, же болбосо бирөөнүн жеке каты менен жазышсаңар болот, же өзүңөрдүн долбооруңарды алып келип ишке ашырсаңар болот. Бул платформанын өзгөчөлүгү ушак, баягы эле сиз айтып кеткен ушакты, же болбосо медиа сабаттуулукту деген маселелер козголбойт болуш керек. Себеби бул платформа идеялар жөнүндө жана мындай элге керектүү ой толгоолор жөнүндө платформа. Буюрса атайын мобилдик тиркемелер да чыгат. Бул болсо MVP версиясы. Баарыңарды ошол чөйрө платформасына кошулуп, өзүңөрдүн идеяңар жөнүндө, же ой толгоолоруңар жөнүндө, же болбосо кайсыл бир идея жагып атса, ошолорго кирип иштөөгө чакырабыз. Темирлан мырза, рахмат келип кеткениңиз үчүн. Биздин чөйрө платформасына кошулууну унутпаңыз. Анан мен эң акыркы суроом сизге мындай болсун: чөйрө деген сиз үчүн деген суроо. Жеке эле чөйрө деген сиз үчүн. Мени чөйрө аябай өзгөрттү, азыркы ушул убакытка, азыркы деңгээлге жеткирди да. Анткени чөйрө болбосо мен чын билбейм, өзүм башка мүмкүн жерде же башкача адам болмокмун. Ар бирибизде чөйрө айланабызда чөйрө болот. Мисалы төрөлгөндө, садикке барганда, мектепке, университетке, чоңоюп жатканда, өзүбүздүн иштибизде. Ошон үчүн аябай маанилүү чөйрөңүздү туура анан ошол өзүңүздүн баалуулуктарга, көз караш менен багыттарыңызга жараша, өзүңүздүн кыялдарыңызга жараша тандашыңыз керек. Чөйрө сөзсүз өстүрөт, кубаттайт, колдойт, таасир берет, сабак берет, үйрөтөт. Анткени туура чөйрө тандасаңыздар. Тилекке каршы туура эмес чөйрөгө барып алып дагы
бир топ зыян болсо да кийин аракет кылыңыздар кетип ал жактан башкага. Адам ошол чөйрө менен болот да, жашайт анткени. Ал жалгыз боло албайт да. Кандай чөйрө болсо, ошондой жолго түшөт менимче. Жолу ачык болуш үчүн ошол өзүнө жараша, өзүнүн туура көргөн ийгиликтүү керек болсо мындай өзүнөн мүмкүн алдыга кеткен, умтулган, өскөн кишилерге барып, ошолорго аракет кылыш керек чөйрө болгонго. Мен ошол аракетим билим алайын, тажрыйба алайын, мыкты адистерден адискөй кесип ээлерине мен дагы үйрөнөйүн деп барчумун. Ошон үчүн мен жанагы көп үйрөндүм ошол Султан Байкеден, Султан Каназаровдон. Аябай көп таасир берген, үйрөткөн, жумушту, баалуулуктарды, мисалы кантип иштеш керек, кандай багыттары бар, ошондой ар бириңиздер өзүңөрдүн устатыңар, мугалимиңер бар менимче, ошону туура пайдаланыңыздар, убакытты туура пайдаланып, өзүңүз да өзүңүзгө мугалим болсоңуз болот. Кааласаңар, өзүңүзгө убакыт бөлгүлө, китептерге кызыгыш керек, тилдерге өзүңөр менен ар дайым изденүүдө болсоңуздар, сөзсүз түрдө чоң ийгиликтерге жана жетишкендиктерге жетишесиз деп мен терең ишенемин, айта аламын. Чоң рахмат. Атайын бул жакта жазышты. Сиз де чөйрөгө кошулуп, ошол акысыз эгерде вебинарларыңыз болсо, же болбосо өзүңүздүн жеке курстарыңыз болсо, чөйрө платформасына кирип, ошол жактан Азыр тиркеме да же YouTube каналга азырынча? Азырынча тиркеме боло элек, бирок эме сайт, жок, сайт, атайын сайт, чөйрө ап деген. Бул жакта чөйрөгө кошулсаңыз эле, чөйрөгө кошулуу деген бар. Мен кечириңиз, демонстрация кылбай эле кетип калыптырмын. Бул чөйрө.комго кирип эле, чөйрөгө кошулуу деген эме бар, шилтеме бар. Ошол жактан ушул платформага кошулсаңыз болот. Бул жактан эгерде сизге кандайдыр бир идеяңызга жардамчылар керек болобу көп. Бизде СММ багытында жүргөн чырактын кыздары да бул жакта көбүнчөсү чөйрөдө платформада катталган. Кирсеңиз болот. Дагы бир жолу рахмат келип кеткениңизге. Биздин эфир сакталат. Чөйрөнүн YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ким жетишпей калган болсо, келип суроолоруңарды берип кеткениңер үчүн конокторго чоң рахмат. Темирлан мырза, ишиңизге ийгилик. Буюрса ошол багытта, балким башка багытта өнүгүп, чөйрөбүз өнүгө берсин. Рахмат сизге. Сиздерге да ийгилик, аябай ыраазымын чакырууңуз үчүн. Сонун болду менимче. Кимде кандай суроо болсо улантсак болот. Менимче эмкиде ишемби күнү же башка күнү кылыш керек, анткени тилекке каршы аз болуп калды да кишилер. Негизи бизде YouTube каналында да көрүшөт. Орусча айтканда не переживайте. Буюрса YouTube каналында да көрүшөт. Буюрса өзүңүз, биз шилтеме менен бөлүшөбүз. Өзүңүздүн аудиторияңыз менен да YouTube каналды бөлүшсөңүз болот. Рахмат чоң келип кеткениңиз үчүн. Бир-эки күндө чыкса, буюрса жиберебиз. Чоң рахмат. Мен запись токтотом. Жакшы эс алыңыздар. Ийгилик. Рахмат баарыңыздарга. Жакшы калгыла. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.